6 чакырылыш ишин аяктайт. 6 жыл аралыгында ушул 6-чакырылыш кандай ишин аткарды? Анын алкагында сиз эл өкүлү катары кайсыл маселелерди көтөрдүңүз? Өзүңүздүн ишиңизге кандай баа бере элеңиз? 6-чакырылыш көп иштерди аткарды. Кыргызстандын жашоосунда көп нерселер болду 6-чакырылыштын убагында. Өзүм жөнүндө айтсам, эң биринчи эле депутат болуп келген маалыман мигрант балдарды кароосуз калып зордук-зомбулукка учурап аткан эң биринчи ошол темалар козголду эле. Бүгүнкү күндө ошол балдардын баары учетко алынып, мамлекет тарабынан ар бир айыл өкмөт керек болсо, ошолордун кичине башка ошол периодторго караганда азайды ошол неме. Андан тышкары көзөмөлгө алынды да мамлекет тарабынан. Эми дагы көп маселелер козголгон, Майли сайдын калдыктары боюнча, таза суу боюнча, Базаркы районунда Акман айылына таза суу тартылды. Андан тышкары 120 орунду бала бакча бүтүрүлдү. Өзүмө коюлган маселенин баарын ушул жерден көтөрүп, өкмөткө тыкыр көзөмөлгө алып отуруп, баарын эле чечтим деп ойлойм. Биринчиден муну тарых баа берет, эл баа берет. Эл эң сын көз көрүш менен калады. Калк айтса калп айтпайт деп коет. Ошого жогорку кеңеш негиз себепкер болду окшойт. Эң сынала турган учурда жогорку кеңеш мындай өзөңгүдөн тайган учур болду. Ошон үчүн жаңы жогорку кеңешке мен эң чоң саясий эрктик каалайм. Кыргыз суверенитетин, Кыргыздын чек арачысы Баткендин жерин кандай коргосо, ошондой коргосо экен деп каалайт келет. Өзүңүздөр билгендей 6 жыл аралыгындагы 6-чакырылыштын депутаттары ар кимиси өзүнүн деңгээлинде жумуш алып барды. Мунун эми баасын эл берет. Өкмөттүн деңгээлиндеги аткарылган, чыгарылган мыйзамдар боюнча жалпы эл баасын берип, бүгүнкү күндө аны жыйынтыктагы негизинде 7-чакырылышка өзүлөрү каалагандай жаңы мыйзам негизинде жаңы депутаттарды шайлап алышты. Кудай буйруса алар өзүңүз айткандай жакын аралыкта келип, өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүн башташат. Өзүм болсо, мен өзүм аграрник болгону байланыштуу айыл чарба багытындагы социалдык тармактардагы, анын ичиндеги тоо-кен тармагы, энергетика тармагы боюнча мен көп маселе көтөрдүм. Алардын бир тобу ошол ишке ашты, элибизге баягы жардамы тийди деген ойдомун. Эми 6-чакырылышты таптакыр иштебе десек туура эмес болуп калат. Bir топ иштер аткарылды, bir топ жакшы мыйзамдар кабыл алынды, мамлекеттин өнүгүшүнө таасир болгон мыйзамдар кабыл алынды. Бирок ошого карабастан мен айтат элем, мен мындан айтып келатам, ар бир жаңы келген парламент мунункуга караганда сапасызыраак, сапаты төмөнүрөөк болуп атат да. Бул парламент деле туура эмес иштери толтура, мыйзамсыз иштер болду. Мисалы ошол Атамбаевдин маселеси боюнча аябай мыйзам бузулуп чечимдер кабыл алынды. Негизинен парламенттин көпчүлүгү эмне десем болот, бийликтин оозун карап калган парламент болуп калды да. Жогору жактан кандай команда болсо ошону аткара турган, кээде акылга сийбей турган маселелер каралып калат. Жогорудан указание болгон үчүн ошол нерселер өтүп кетип атты. Мисалы үчүн айталы, мен мисалы ачайын, бир топ элге пайдасы жетирген мыйзамдарды алып чыктым. Бирок жогорудан бул жарабайт дегенден кийин бул комитеттен да өткөрө албай калдым, палатадан да өткөрө албай калдым. Мисалы үчүн пенсионерлер боюнча, башкалар боюнча. Ошондуктан бул парламент кандайдыр деңгээлде башында мүмкүн жакшы иштеп келгендир, кийин барып топтолгулар бийликке көз каранды парламент болуп калды десек туура болот.